Бүгін Баткен облысында Ассафа коомдук бирикмеси тарабынан курулган үйлөрдүн ачылыш аземи өткөрүлдү. Ага демөөрчүлүк кылган Ассафа кайрымдуулук фондунун өкүлү Али Мухаммед Алганим, Фаиза Аль-Харави, Марзук Али Мухаммед Алганим жана иш чарага Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров да катышты. Заманбап үлгүдөгү бардык шарттары жана үй эмеректери менен камсыз болгон үй 106 жалгыз бой эне, майыптыгы бар жарандар жана башка атайын комиссиянын талаптарына жооп берген жарандарга берилди. Буга чейин дал ушул кайрымдуулук фонд тарабынан Садовое айылындагы жалгыз бой энелерге 3 бөлмөдөн турган 63 үй берилген. Анын ичине ФАП, дүкөн, спорттук аянтча, мечит жана бала бакча кирген. Ошондой эле ушул жылдын сентябрь айында Чымкоргон айылына да жалгыз бой энелер үчүн атайын 3 бөлмөлүү 100 үй курулуп берилген. Бүгүнкү күндө 4-чү социалдык шаарча Чүй областынын Аламүдүн районуна курулууда. Шаарча 150 үй бардык шарттары менен курулууда. Курулуш иштерин 2020 жылга аяктоону пландоодо.